Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен stoichiometric calculations, stoichiometrикалык эсептөөлөрдү баштайбыз. 1 килограмм көмүртекти күйгүзүү үчүн канча килограмм кычкылтек сарпталат же болбосо канча килограмм көмүр кычкыл газы пайда болот? Ушундай суроолорго жооп издейбиз. Көмүрдү күйгүзсөк, көмүр кычкыл газы пайда болот. 1 моль көмүртекти күйгүзүү үчүн 1 моль кычкылтек сарпталат жана 1 моль көмүр кычкыл газы пайда болот. Анткени коэффициенттердин катышы 1, 1, 1. 2 моль көмүртекти күйгүзүү үчүн 2 моль кычкылтек сарпталат жана 2 моль көмүр кычкыл газы пайда болот. 0,5 моль көмүрдү күйгүзүү үчүн 0,5 моль кычкылтек сарпталат жана 0,5 моль көмүр кычкыл газы пайда болот. Суутекти күйгүзсөк, суу пайда болот. Бул реакцияны теңдесек, бул жака 2, бул жака 2. 1 моль суутекти күйгүзүү үчүн 0,5 моль кычкылтек сарпталат. Анткени коэффициенттердин катышы 2ге 1. Бул жакта 2 болсо, бул жактан 1 жарымы деген түшүнүк. Жана 1 моль суу пайда болот. Эгер 2 моль суутекти күйгүзсөк, анда 1 моль кычкылтек сарпталат жана 2 моль суу пайда болот. 0,5 моль суутекти күйгүзсөк, анда 0,25 моль кычкылтек сарпталат жана 0,5 моль суу пайда болот. Биринчи суроону окуйбуз. How many канча grams of sodium hydroxide гидроксид натрия, натрийдин гидроксиди формуласы бул are needed керектелет to neutralize нейтралдаштыруу үчүн 4,9 грамм sulfuric acid күкүрт кислотасы. 4,9 грамм күкүрт кислотасын нейтралдаштыруу үчүн канча грамм натрий гидроксиди керектелет? Нейтралдаштыруу реакциясы негиз менен кислота реакцияга кирип, тузду жана сууну пайда кылган реакцияларга айтабыз. Берилди. Given. Бизге күкүрт кислотасынын массасы берилген. Алар 4,9 грамм. Эмнени сурап атат? Sodium hydroxidдин массасын сурап атат. True. Чыгаруу solution. Эң алгач реакцияны жазабыз. Sodium hydroxide plus sulfuric acid, sodium sulfate and water. Суу. Реакцияны теңдейбиз. Бул жака 2, бул жака 2. Бизге күкүрт кислотасынын массасы белгилүү, демек анын молун эсептесек болот. Моль барабар масса бөлүнгөн m. Бизге малярдык массасын эсептөө керек болот. m H2SO4 барабар 2 суутек атомунан 1 грамм моль кошулган 1 күкүртек атому көбөйтүлгөн 32 грамм моль кошулган 4 кычкылтек атому 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Бул жерден m H2SO4 барабар 98 грамм моль чыгат. Күкүрт кислотасынын молун эсептесек, моль
H2SO4 барабар масса H2SO4 бөлінген малярдық масса H2SO4 барабар күкірт кислотасының массасы 4,9 грамм, малярдық массасы 98 грамм моль. Бұл жерден калькулятормен есептей тұрған болсақ, 4,9 бөлі 98 бар 0,5 моль. Демек, күкірт кислотасының молі 0,5 моль. Натрий гидроксидиден қанша моль керектелген, аны есептейбіз. Эки моль натрий OH күн 1 моль күкірт кислотасы сарыпталса, анда X моль натрий OH үшін 0,5 моль күкірт кислотасы сарыпталады. Қайчылаш көбейтірсек, X барабар 2 көбейтілген 0,5 барабар бұл 0,1 моль шығады. Демек, бұл жерде 0,1 моль натрий OH керектеліп тұр. Бізден натрий OH-ның массасын сұрап атады. Біз N барабар M бөлінген M формуланы пайдаланып, M натрий OH есептейбіз. Барабар. Бұл жерден натрий OH-ның малярдық массасы барабар 1 көбейтілген 23 грамм моль. Қосылған 1 көбейтілген 16 грамм моль. Қосылған 1 көбейтілген 1 грамм моль. Барабар 40 грамм моль шығады. N 0,1 моль болчу. Моль көбейтілген M 40 грамм моль. Барабар 4 грамм шығады. Бұл жерден демек жообу ансыл. Барабар 4 грамм натрий OH керектелет. Демек 4,9 грамм күкірт кислотасын нейтралдаштыруу үчүн 4 грамм натрий OH-тан керектелет экен. Экинчи суроону окуйбуз. How many liters? Канча литр of hydrogen gas газы can evolve пайда болот at STP нормалдуу шартта from the reaction реакциядан 5,4 грамм of aluminium with менен excess ашыкча hydrochloric acid туз кислотасы H хлор solution эритме 5,4 грамм алюминий менен туз кислотасынын эритмеси реакцияга киргенде нормалдуу шартта канча литр суутек газы бөлүнүп чыгат? Given mass of aluminium, алюминийдин массасы берилген 5,4 грамм. Эмнени сурап атат? Суутектин көлөмүн сурап атат. Solution. Эң алгач реакцияны жазабыз. Алюминий кошулган туз кислотасы. Алюминийдин суутек теңдейбиз. Бул жака 2-ни жазсак, 6 хлор, бул жакта дагы 6 хлор, жака экинчи
Бизге алюминийдин массасы берилген. Демек анын молун эсептесек болот. Моль алюминий барабар масса алюминий бөлүнгөн М алюминий. Алюминийдин малярдык массасы 27 грамм моль. 5,4 грамм бөлөбүз 27 грамм моль барабар эсептесек 5,4 бөлөбүз 27 барабар 0,2 моль. Демек бул 0,2. Сутектин көлөмүн табуу үчүн канча моль пайда болгонун эсептөө керек. Аны эсептейбиз. Биринчиси 2 моль алюминий реакцияга кирип 3 моль сутекти пайда кылса, жерде көрүп турасыңар, 2 3 коэффициенттери 0,2 моль алюминий реакцияга кирип x моль сутекти бөлүп чыгарат. Ачылаш көбөйтүрсөк 2 көбөйтүлгөн x барабар 0,2 көбөйтүлгөн 3. Булар кыскарса, бул жерде 0,1 калат. X барабар 0,3 моль. Демек 0,3 моль сутек бөлүнүп чыгат экен. Анын көлөмүн эсептесек, n барабар v бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Бул жерден v барабар n көбөйтүлгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Сутектики барабар n 0,3 моль чыккан. 0,3 моль көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Мольдор кыскарса барабар калькулятор менен эсептесек 0,3 көбөйтөбүз 22,4 барабар 6,72 литр. Жообу 6,72 литр сутек N12 пайда болот экен. Үчүнчү суроону окуйбуз. How many liters? Канча литр? And жана grams. Gram of oxygen gas. Кычкылтек газы can be produced пайда болот from the electrolysis электролиздөөдөн 9 грамм of water 9 грамм сууну at STP нормалдуу шартта 9 грамм сууну нормалдуу шартта электролиздөөдө канча грамм жана канча көлөм кычкылтек газы бөлүнүп чыгат дейт. Берилди. Суунун массасы берилген 9 грамм. Эмнени сурап атат? Кычкылтектин көлөмү жана кычкылтектин массасы. Solution чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазабыз. H2O electrolysis. Бул жерден суутек газы жана кычкылтек газы бөлүнүп чыгат. Теңдесек, бул жака 2 va 2. Бизге 9 грамм суу берилген. Демек, анын молун эсептейбиз. 2 NH2O барабар MH2O. MH2O барабар 2 көбөйтүлгөн 1 грамм моль. Кошулган 1 көбөйтүлгөн 16 грамм моль. MH2O барабар 18 грамм моль. NH2O барабар 9 грамм бөлөбүз 18 грамм моль барабар 0,5 моль чыгат. Демек,
0,5 моль суунун электрилиздөөдө канча моль кычкылтек пайда болот? Аны эсептейбиз. 2 моль суунун электрилиздесек 1 моль кычкылтек пайда болот. 0,5 моль суунун электрилиздөөсөк анда x моль кычкылтек пайда болот. Качташ көбөйтүрсөк 2 көбөйтөбүз x барабар 0,5 көбөйтөбүз 1. Бул жерден x'ти тапсак x барабар 0,125 моль. Демек 0,125 моль кычкылтек да болот экен. Бизден анын көлөмүн сураган. Барабар n көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. N бул жерден 0,125 моль көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар эсептесек 0,125 көбөйтөбүз 22,4 барабар 5,6 литр кычкылтек пайда болот экен. Массасын сурап атат. Бар n көбөйтүлгөн MO2 бар. MO2 барабар 2 көбөйтүлгөн 16 грамм моль барабар 32 грамм моль. Бизде n 0,125 чыккан. 0,125 моль көбөйтөбүз m 32 грамм моль барабар эсептесек 0,125 көбөйтөбүз 32 барабар 8 грамм. Демек 9 грамм сууну электрилиздөөдөн 5,6 литр жана 8 грамм кычкылтек пайда болот. Муну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.